Саламатсыздар, урматтуу Медиа баракчасынын көрүүчүлөрү. Азыр биз 55 шайлоо участкасында турабыз. Бул жерде Ош шаарынын мэри Талалбек Сарыбашев өзүнүн атуулдук милдетин аткарып, шаардык кеңешке шайлоого добуш берип жатат. Медиа баракчасына жаңы кошулган, биздин түз эфирге жаңы кошулган көрүүчүлөр, биз азыр Ош шаарындагы шаардык кеңешке өтүп жаткан шайлоо тилкелеринен түз алып берип жатабыз. Учурда 55 шайлоо тилкесинде Ош шаарынын мэри Талалбек Сарыбашев добуш берип чыкты. Биз азыр андан шайлоо өнүктүгү жөнүндө өз пикирин алып беребиз. Çok bu değermez bu. Kaka koşuyorum. Men mikrofon bir aktarı ciddi de. Arkadaş. Koyun bile. Dersler mi? Biraz çok uzun bir rakam. Ne olur mikrofon böyle uzun ki. Oldu. Kaçta yerseniz болады. Урматтуу шаардыктар, урматтуу журналисттер, бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой 11-iyul Ош шаарында кайрадан шайлоо шаардык кеңешке өтүп жатат. Бүгүнкү шайлоого 9 партия катталган болчу. Анын бир партия ушул четтетилди. Борбордук шайлоо комиссия тарабынан бүгүнкү күндө 705 шайлоочу катталган. Бирок эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүнкү күнү ушул 11-iyulда өтүп аткан шайлоо жай айында каникул мезгилинде күндүн ысыгында өтүп жатат. Мен ойлойм, ушу мурунку шайлоолорго салыштырмалуу шайлоочулардын саны азайса керек деп. Бирок ушу шаарыбыз үчүн кайдыгер карабаган жарандар активдүү катышат деген ойдобуз да. Ал эми шаардык мэрия тарабынан биз атайын координациялык кеңешмеде карап, ушул биз тиешелүү мамлекеттик органдарга, айрыкча медицина кызматкерлерине тапшырмаларды берип, бул шайлоо мына бүгүнкү күндө эпидемиологиялык мындай кырдаалда шайлоо өтүп жатат. Ошон үчүн санитардык баягы нормаларды толук сактоону биз уюштурдук. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Андан сырткары ушул мына коомдук көзөмөлдү
күчөтүү боюнча укук коргоо органдары дагы бардык ушул 78 шайлоо участкасында тең укук коргоо органдары көзөмөл кылып турат. Мен ойлойм ушу шайлоо бир мындай жакшы тынч өтөт деген ойдобуз. Ал эми бүгүнкү күндө шаардык мэрия ушул 8 партияга 9 партияга тең биз мындай толук шарттарды түзүп бердик. Эл менен жолугушууларды мындай эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Анан биз өзүбүзгө тиешелүү иштердин бардыгын жасап бердик. Мен ойлойм ушу шайлоо бүгүн тынч жакшы өтөт деген. Буга чейинки шайлоодо айттыңыз эле да, шайлоо буйруса ошто таза өтөт деп, бирок кайра өтүп атат. Бүгүнкү шайлоо кандай өтөт деген оюңуз бар? Эми мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой Бишкек, Токмок, Ош шаарында шайлоолор жокко чыгарылды. Эми мындай мен ачык эле айтам, ошол өткөн шайлоодо дагы Ош шаарында мындай одоно мыйзам бузуу болгон эмес. Эми бул кандайдыр бир борбордук шайлоо комиссиянын чечими болду. Биз ага баш ийишибиз керек да. Анан бүгүнкү күндө дагы мына кээ бирки коомдук саясий ишмерлер дейбизби, бир партиянын жетекчилери дейбизби, мына алдын ала келип ушул шайлоодагы админ ресурс менен колдонуу менен өтөт, таза өтпөйт деген алдын ала божомолдорду айтышып атат. Мен шаар башчысы катары башымды бийик көтөрүп туруп айтам, эч кандай негизсиз биз мурунку шайлоодо дагы админ ресурс колдонгон эмеспиз. Мына бүгүнкү шайлоодо дагы бардык нерсеге калыс адилеттүү туруп бердик деп ойлойбуз. Анан биз ар бир шайлоочуну эч качан колунан кармап участкага алып келип мына партияны шайла деген эмеспиз. Буга мына өзүңөр дагы шайлоочу катары билсеңиздер керек. Ар бир жашоочу жаран бирден шайлоо укугуна ээ да. Ошон үчүн мурунку өздөрү өткөзүп жүргөн шайлоодой ойлобош керек да. Бул да бардыгы таза. Болгон алардын мезгилинде пачкала бюллетень таштап, карусель дегендер менен өткөзгөн. Бүгүнкү күндө мен дагы бир жолу кайталан шаар башчысы катары башымды бийик көтөрүп айтам, биз эч кандай шайлоого аралашканыбыз жок. Элдин тандоосуна койдук деп айтам. Ошон үчүн бүгүн дагы шайлоо мындай тынч өтөт деген ойдобуз да. Ошол эле мезгилде борбордук шайлоо комиссиясы мэриянын ишине ошол шайлоону жокко чыгарууда негиз кылбады, бул административдик ресурс колдонулган депчи. Андан кийин деле мисалга муниципалдык ошо мамлекеттик кызматкерлер, ошо өзүңүздүн эле колуңуздагы иштеген кызматкерлер, эгерде мэрди колдосоңор, анда Ата журт Кыргызстан партиясын шайлагыла деген дагы маалыматтарды өздөрүнүн социалдык баракчаларынан чыгарып атты да. Буга кандай комментарий бересиз? Эми мындай да, кызматта отурган жетекчилерге булдай дооматтар дайыма айтылып жүргөн. Биз мындай дооматтарды туура түшүнүү менен кабыл алабыз да. Анан эми мен айтып атпайбы, биз шаардык кеңеште шаардык кеңеш шайлоосун өткөрүү боюнча координациялык кеңешмеде бардык мамлекеттик муниципалдык кызматтын жетекчилерине катуу тапшырма берилген. Эч кандай мына админ ресурс колдонуу же кандайдыр бир партиянын үгүт иштерине катышпагыла деген. Эми сиз айтып аткан боюнча кээ бирки муниципалдык ишкананын жетекчилери өздөрү талапкер болду, ошолорду айтып атышыңар мүмкүн. Алар бардык мыйзам чегинде арыздарын жазып, убактылуу кызматтан четтетилип, эгер аларга мандат ала турган болсо, ана мыйзам чегинде же кызматты тандайт, же кайрадан жумушуна барат деген ой. Ошол эле мезгилде ошо Буршайков сиздердин ишке мындай жакшы иштеген жок, булар ошол административдик ресурс колдонууга жол берди деп айтпады. Ошол өзүңүздүн эми азыр айтып атпайбы, мына бүгүнкү күндө мен башында айтып атам, биз шайлоого бардыгына мыйзам чегинде шарт түзүп бердик, эч кандай шайлоого аралашканыбыз жок. Бүгүнкү күндө дагы эгер сиздерде далил болуп мындай шаардык мэрия шайлоого катышты деген болсо, ачык айтышыңыздар керек да. Анан эми кээ бирки партиялардын жетекчилери, кээ бирки мындай адамдардын аркасынан ошо борбордук шайлоо комиссияга дагы мына Ош шаары боюнча көптөгөн арыздар барды. Эми буну борбордук шайлоо комиссиянын өзүнүн кабыл алган чечими, өзүнүн сүйлөгөн сөздөр, ар бир сөздү биз туура кабыл алышыбыз керек. Мындан аркы могу шайлоонун жыйынтыгы сиздин саясий карьераңызга кандай таасир этет? Эми бардыгыбыз, мен дагы шаар башчысы катары кайрадан Кудай берсе мэрдик кызматка барам деген ниетим бар. Эми буну турмуш көрсөтөт, анан ушу шайланган депутаттар чечет. Эгер сунушталган болсо, кайра барганга ниетибиз бар. Муниципалдык кызматтын жанагы башчылары ошол кол алдында иштеген кызматкерлерди бир жерге учетко коюп атканы жөнүндө маалыматтар айтылып атат. Эгер такталып калса, кандай чара көрөсүз?
Эми бул боюнча биз атайын протоколдук тапшырма бердик. Баягындай резиновый квартирага пропискага коюу боюнча дагы өткөндө да бир участкада ушу 78 мурунку 2019 жылкы баягы жогорку кеңеш шайлоосунда жүргүзүлгөн иштер боюнча ошол жерде калыптыр. Буну дагы ошо бир шайлоо участкасы ушунун негизинде жокко чыгарды да. Биз кече өткөндө координациялык кеңешмеде атайын ГРЭСнин жетекчилерине тапшырма бердик. Бул ушул пропискалар боюнча ал мамлекеттик атайын орган бар. Алардын жоопкерчилиги. Ага биз эч кандай шаар башчысы катары менин кийлигишкен укугум жок. Бирок биз тапшырманы бердик. Ошол бир квартирага көптөгөн адамдар эгер учетко тура турган болсо, аларды тазалоо боюнча бардыгы мыйзам чегинде иш алып баруу үчүн биз тапшырма бердик да. Ата журт Кыргызстан партиясы ушул жарнамалык баннерлерине ушул мэрияның жасаган иштерин бүт баарын чыгарбады. Бул боюнча пикириңиз кандай? Эми ал өздөрүнүн партиянын иши, биз партиянын ишине аралашканыбыз жок да. Ал өздөрүнүн иши, кандай баннер жасады, кандай кылып койду. Аны эгер туура эмес мыйзамыбыз болсо, атайын биздин аймактык шайлоо комиссия же болбосо борбордук шайлоо комиссиянын өкүлдөрү алар чечим кабыл алыш керек. Эгер ошол илинген баннерлерде мыйзам бузулар болсо, мен бирөөгө укугум жок десе, мынандай баннер ил же андай баннер ил дегенге мен убактым жок. Бийликтин жасаган иш аракеттерин баарын ошол. Эми айтып атпайм, ал ар бир партиянын өзүнүн иши да. Кандай эме кылат. Эми шаардын жасалып аткан иштерин бардык партиялар илгенге алардын акысы бар деп ойлойм да. Рахмат, ийгилик болсун. Урматтуу медиа баракчасынын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көргөндөй биз азыр шаар мэри Таалайбек Сарыбашевден шайлоо өнөктүгү боюнча өз пикирин алдык. Ал мурунку жокко чыгарылган шайлоодо да Ош шаарында одоно мыйзам бузуу болбогон болчу деп белгилеп өттү. Ошондой эле бул шайлоодо таза өтөөрүн айтып өттү. Эске салсак, буга чейин 11 апрелде өлкөдө шаардык жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөн. Ал шайлоодон кийин мыйзам бузуулар болду деп Ош шаарында, Бишкек жана Токмок шаарларындагы шаардык кеңештин шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган эле. Бүгүн 11 июлда кайрадан ушул 3 шаарда шайлоо өтүп жатат. Биз ушул шаарлардагы, каладагы шайлоо өнөктүктөрүн түз чагылдырып берүүдөбүз. Мындан ары дагы калада шайлоо кандай өтүүдө, мыйзам бузуулар болуп жатабы, шайлоо участкаларында кандай талаптар сакталып жатат, биз түз алып берип турабыз. Биз менен болуңуздар. Түз чагылдырууну медиа Facebook баракчасынан, ТМЖ телеканалы, ТМЖ жаңылыктары YouTube каналдарынан, ошондой эле Медиа сайтынан көрө аласыздар.